Кутман күнүңүз менен Жаматтык медианын көрөрманы жана угарманы. Сиз Түз эфирдеги антифейк программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрүп баштадыңыз. Бул жолу биз социалдык медиадагы кастык тили тууралуу сүйлөшкөнү турабыз. Ал үчүн студияга журналист, медиа эксперт Кубат Шекировду чакырганбыз. Урматтуу көрөрман жана угарман, эгер сиз бизди социалдык медиа аркылуу Түз эфирде көрүп жаткан болсоңуз, биз сөз кылып жаткан темада сурооңузду жазып калтырсаңыз болот. Эфирдин жүрүшүндө сиздин пикирге да кезек беребиз. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Алгач угармандарга ошо жалпак тилде кастык тили деген эмне экенин түшүндүрүп өтсөңүз. Адегенде угармандар менен учурашып алайын. Бүгүн биз чынында эле абдан мындай маанилүү теманы козгоп, ошондой ушул темада сүйлөшкөнүбүздүн өзүн мен ойлойм. Бул социалдык жагынан, агартуучулук жагынан биздин угармандар үчүн абдан маанилүү болот. Себеби дегенде бул көйгөй, бул проблема биздин ар бирибиздин башыбызда бар. Ошон үчүн мына азыркы маалыматтык технология дүркүрөп өнүккөн заманда, бардыгыбыз интернетсиз окатуусу өтпөй калган заманда, эч кимибиз мындай шылуундардын торуна түшүп калбаш үчүн, маалыматтык коопсуз чөйрөдө жашоо үчүн, жанагындай ар кандай кырсыктардан оолак болуш үчүн ушул кастык тили эмне экендигин баарыбыз билишибиз керек да. Кастык тили дегендин эл аралык өзүнүн аныктамасы бар. Мына Бириккен Улуттар Уюмунун өзүнүн формулировкасы бар. Ошого мындай таянып айтсак, бул адамдарды улутуна, динине, гендердик белгилерине, социалдык тегине, же болбосо айтор башка ар кандай ушу белгилерине жараша басмырлаган, же болбосо жек көрүүгө ушундай чакырган, козуткан ооз-эки, жазуу, же болбосо жүрүм турум формасындагы коммуникацияны кастык тили деп эсептешет. Кастык тили ушундай ар кандай түрдө болот да. Мисалы үчүн ал үчүн сөз түрдө, сөз менен эмес, керек болсо адамдар өзүнүн жанагындай иш аракет жана жаңсоо мындай мимикалар менен деле адамды ушундай бир стресске жеткирип, анан адамгерчилигин тебелеп коюшу мүмкүн да. Ушундай формалар, же болбосо аларга жазуу жүзүндө өзгөчө мына азыр социалдык тармактап коюп атпайбызбы? Ошол жакта информация ушунчалык көбөйүп, ошол жакта адамдардын жашоосунун көп бөлүгү ошол жакта өтүп аткандыктан, ал жакта адамдарды ар кандай деңгээлде коркунуч торуп турат да. Себеби ал жака чыгып аткан маалыматтын бардыгы эле туура эмес. Ал жака чыгып аткан маалыматтын баары эле так эмес. Ар бир экинчиси мүмкүн, үчүнчүсү, ушул нерселердин бардыгында адамдар шылуун адамдар бар. Алар өздөрүнүн ушул социалдык медиадагы мындай жакшы аккаунттарга жамынып алып, экинчи бирөөлөрдү алдап, андан бир пайда табууну көздөп атышат да. Мына азыр социалдык медианы мындай алып көргөн болсок, Instagram менен TikTok'то 4 миллион гигабайт маалымат. Facebook'та 720 миллиард катка бар. Ошондой эле берки мына WhatsApp менен дагы так канчалаган миллиондогон катка бар кетип атат да. Анан ушулардын көлөмү жанагы кар көчкүдөй болуп, күнүгө, саат сайын, секунд сайын ушундай көбөйүп атат да. Адамдардын көз карандылыгы, маалымат, ошол соц медиадагы маалыматка көз карандылыгы дагы аябай интенсивдүү түрдө, жогорку темп менен, жогорку динамика менен ушинтип күчөп атат. Анан ошол учурда адамдар эгерде медиа жактан сабаттуу болбосо, санарип жактан сабаттуу болбосо, жанагынтип шылуундардын ар кандай торуна түшүп калышы мүмкүн да. Анан кийин ал жакта адамдар ар кандай максат менен отурат. Бирөөлөрү диний пропаганда менен отурат, экинчи бирөөлөрү бизнес кылыш үчүн отурат, үчүнчү бирөөлөрү дагы бир баягы мындай көркөм чыгармачылык менен мүмкүн отургандар бар, төртүнчү бирөөлөрү агартуучулук максат менен баргандар бар, анан кара ниет максат менен отургандар да бар да.
бирөөлөрдү алдап, сызга отургузуп, акчасын алдап алып, мына азыр Facebook'та ошо баарыбыз эле тааныган бир жашынакай кесиптешибиздин көп акчаны алдатып койгон жөнүндө баарыбыз ушул жерде активдүү мындай талкуу жүрүп атат. Эми баарыбыз боор ачып ага кантип жардам беришти ойлонуп аткан чакта маселенин экинчи жагын да эске алышыбыз керек да. Канчалык ошол кесипкөй журналист болбо, канчалык деңгээлде канча окуу жайды бүтсөң дагы, канчалык элге аралашып жүрсөң дагы ушул коопсуздук чараларын ойлоно жүрүш керек. Электрондук почтага келип аткан маалыматты же болбосо социалдык медиага чыгып аткан маалыматты эң эле мисалы үчүн журналист катары ала эң алтын эреже бар. Эки булактан текшер деген. Ооба, маалымат коопсуздугу аларды биз башка программаларда атайын кененирээк токтолуп сүйлөшкөнбүз. Бүгүн биз сөз кылып жаткан ошо кастык тили ар бир адамга кандайча таасирин тийгизиши мүмкүн? Маалымат коопсуздугу менен кастык тили экөөнүн эки башка караганга болбойт. Экөө тең бир түйүндүү маселе. Ооба, кандайча таасирин тийгизиши мүмкүн экенин айтып берсеңиз. Кастык тили жөнөкөй колдонуучулардан баштап ар бир адамга кандайча таасирин тийгизиши мүмкүн? Кандай таасирин тийгизет? Кастык тил өзү айтып тургандай эле адамды мындай жек көрүүгө чакырып, адамды стресс кылат, адамдын адамгерчилигин, анын ар намысын тебелейт. Анын жанагындай ар кандай деңгээлде, ар кандай формада так адамгерчилигин же болбосо бардык мындайча айтканда үй бүлөсүнө, өзүнө, кесиптик аброюна, коомдук аброюна чейин асылат. Анан ошонун негизинде адам моралдык жанагындай запкыга түшүп болот. Анын артынан физикалык запкыга түшүп болот. Себеби дегенде нерв болот, ооруйт. Ошонун бардыгы акырында ушинтип мисалы үчүн жеке адамдын трагедиясына алып келет. Бул эчтеке эмес. Бул эчтеке эмес дегеним, бул бир эле адамдын эмес, бул коомдун башына түшкөн күйгөй. Себеби дегенде ушул кастык тили адамдардын ортосундагы социалдык ынтымакты талкалайт. Адамдарды бири-бири менен касташтырат. Жамааттардын ичине бүлүк салат. Бири-бирине жек көрдүрөт. Ошону менен өлкөнүн ичиндеги социалдык ынтымак бузулат. Социалдык жанагындай жердешчилик, кастык, бири-бирине тукуруу күчөйт. Ошентип анан кийин бул ошол өлкөдөгү социалдык экономикалык өнүгүүгө кастык тили өзүнчө бир каргаша болот. Ошону менен жалпы улуттук деңгээлде ынтымак кетет, ырк кетет. Анан мамлекеттиктин эгерде өзөгүндө мамлекеттин кандай бир өлкө болбосун деген өзөгүндө ошондой бир ынтымак орун албаса, ал өлкөнү эмне басат? Ал өлкөнү жарандык согуш басат. Жарандык согуштун арты менен кан төгүлөт. Адамдар эмес, коомдор эмес, мамлекет чачырайт, бүлүнөт. Кына ошол эле Сириянын өзүндө жарандык согуш эмнеге алып келип атканын көрүп атабыз. Афганистанда тынчыбай атат азыркы күнгө чейин. Талиптер келгенден кийин ал жерде бардыгы эме болуп калган жок. Себеби ал жерде жанагы кастык тилинин башка формасы болуп атат. Эң коркунучтуу формасы ал жерде болуп атат. Себеби дегенде талиптер өтө ырайымсыз режим орнотушту. Кастык тилинин, кастык мамиленин багы бардык формасын колдонуп атат керек болсо. Сиз жогоруда ошо биз социалдык медиада баары көпчүлүк басымдуу бөлүгү ошо кастык тили орун алып атат го десем, ар бир аймакта, ар бир үй бүлөдө бул орун алышы мүмкүн деп айтпадыңызбы? Ушуну түшүндүрүп кетсеңиз. Мен аны ошо туура суроо бердиңиз. Ушуну мындай Кашкайга мисалдар менен айтып берейин да. Мисалы үчүн ар бир үй бүлөдө бул ар бир өлкөдө, ар бир үй бүлөдө мүмкүн ошо ата энелери деле билип билбей, мисалы үчүн балдарына бири-бирине, аялы күйөөсүнө, күйөөсү аялына, балдары энесине, энеси балдарына, атасы уулуна, энеси кызына, же болбосо бир туугандар бири-бирине мына ушундай деңгээлде, мисалы үчүн билип билбей деле ушундай кастык тилин колдоно беришет.
Мына бир мисалды келтирип айтайын. Арыстанбек 200 жыл мурда жашаган атактуу Олуй Арыстанбек мына ушул бүгүнкү заманды көрүп, анан кийин аябай каңыргып өтө ушинтип ырдаган да, улуттук нарк кетип, элден ынтымак кетип, атасын баласы укпай, энесин кыз укпай калган ушундай заман келет деп 200 жыл мурда эле ырдап койгон. Ошону мына бүгүн баарыбыз башыбыздан өткөрүп атпайбыз. Себеби дегенде адам укугу деген маселе чыкты дагы, адам укугуна таянып алып бардыгы эле өзүнүн мен деген эгоисттик талабын коюп атат. Анан ушул учурда ушундай нерселерди эгерде улуттук ынтымакка, улуттук бир жанагындай асыл наркка адамдар таянып жашабаса, ушунун өзүндө ушундай көп жанагындай чыр-чатактар калып келип атпайбы? Жана үйдөгү семейный трагедиялар кайдан чыгып атат? Эми мына бир эле жерде айтып коеюн. Мына энеси баласына айтат, өлүм көрөйүн деп айтат. Атасы баласына айтат, атаңдын оозун урайын дейт. Эми атасы менен энесинин, мисалы үчүн, эненин айтканы май дейт. Себеби бул кандай контекстте айтылып атат? Бул баягы мындай жалпы улуттук контекстте, тарбиялык контекстте өлүм көрөйүн деп ушинтип кое берет да. Бирок ошол нерсени байкабай үйүндө, мисалы үчүн, миең иштебейт, сен кемчөнтөй турбайсың, сен келесе отурбайсыңбы, таң озгурайын, сен мал турбайсыңбы, сен киши болбойсуң деп урушса, балага катуу тиет. Бул ошо кастык тилинин жөнөкөй эле формасы. Ата-энелер байкабай туруп эле ушинтип балдарын уруша билет. Ана мына мектепте, өзгөчө мына мектепке келели. Мектепте мугалимдер мурдагы авторитардык педагогиканын учурунда иштеп калган өтө мугалимдер көп да. Анан азыр ал учурда окуучуларды тургузуп алып, урушуп, тилдеп, керек болсо уруп сабап койгон кадимки эле нормалуу көрүнүш болчу. Мына азыркы күндө мунун баарына тыюу салынып атат да. Бирок ошол жана кастык тили ошол мектептердин өзүндө дагы токтоло элек. Муну жөнөкөй эле мисалды айтып коеюн. Мисалы үчүн, мугалим колунда указканы көтөрүп алат деле, тигилчи бул окуучуга барып айтат, эгерде сабак билбей калса, тур өйдө, баланча айып. Эмне даярданбай келдиң? Эмне үрпөйүп турасың? Миең иштебейт. Сен өзү мал турбайсыңбы деп алдап урушат. Окубай келипсиң, жалкоосуң. Бул жерде да кастык тили бар. Жумшак формадагы кастык тили бар. Аны мугалим мисалы үчүн эч качан ал жөнүндө, мисалы үчүн, эгерде кастык тил деген эмне экенин билбеген мугалим, так ошону билбей туруп эле көпчүлүктүн көзүнчө баланын ар-намысын, анын адамдык, балалык аброюн, сезимин тебелеген, басмырлаган нерсени дагы ошол кастык тилде эсептешибиз керек. Демек ошол эле классташтар, мектепте окуган классташтар, балдар бири-бирин билбей эле жаман ат коюшат, бири-бирине ат коюп алышат. Жана мен мектепте эрекет деген нерсени айтып аткан жокмун. Ал кылмыштын түрүнө кирет. Ал эми жөнөкөй эле бири-бирин мындайча айтканда жанагындай бойкот кылышып, тигилже өзгөчө кыз балдар арасында баягы тиги өзүнчө группировка болуп алышат да, анан кийин эгерде бир кыз алардан бөлүнүп же четтеп калса, алба белый ворона болуп, ак карга болуп, анан кийин аны өзүнчө өгөйлөп, анан аны кошпой, анан аны шылдыңдашып, аны ушакташып, аны башка бирөөлөргө ар кандай формада каралап, ошентип аны ошондой стресске чейин жеткирет да. Мына ушул дагы кастык формаларынын кашкайган мисалдарына кирет. Эми ушул мисалдар социалдык медиадагы кастык тили менен кандай айырмаланып турат? Же бирдей кандай көрүнөт негизи? Жашоодогу кастык тилдерин мисалдар менен айтып бердиңиз, бул түшүнүктүү. Социалдык медиадагы кастык тилдери мисалдар айырмаланабы? Айырмаланбайт мисалдар. Кастык тили деле ошол жакта ошондой болуп атат. Айырмасы только анын масштабында. Себеби тигил үй бүлөдө же бир класста мындай чакан чөйрөдө болуп атат. Ал эми Facebook'та же болбосо социалдык башка платформадан ала турган болсок, ал жерде 1000 деген
кээ бир жерде миллиондогон адамдардын назарына түшүп атат бул. Ошончо элдин көзүнчө адамды сындырып атат. Ошончо адамдын көзүнчө аны каралап атат. Ошо айырмасы ошондо. Себеби дегенде социалдык медиада адамдар жеке турмуш кол тийгиз деп эсептейт бизде конституция боюнча. Бирок адамдардын жеке турмушуна асылганда, анын жеке турмушундагы жанагындай маселелерди алып чыкканда, эгерде ал чындык болгон күндө дагы ар бир адамдын жеке турмушундагы жанагындай өзүнө гана жабык маалыматтарды элге жайыш. Мына ошо да кастык. Эми ошо түрлөрү боюнча айтып берсеңиз, жеңил түрү деп учкай козгоп кеттиңиз. Түрлөрү кантип айырмаланат? Анан бул демек аны менен бир чара көрүү жолдору дагы түрүнө жараша болуш керек, э? Болжолдуу түрдө болголоп айтып атасыз. Анан бирок мунун мындай деңгээлдери өзүнүн эрежеси, тартиби бар. Кастык тили кандай дүйнөлүк эл аралык деңгээлде кандай сөздөр менен кандай аныктамасы бар экенин мен жогоруда айтып кеттим. Эми ошол сыяктуу эле эл аралык уюмдардын, анын ичинде Бириккен Улуттар Уюмунун өзүнүн стратегиясында жазылган кастык тилине каршы кантип күрөшүү керектиги. Ошол стратегияда кашкайтай жазылып турат. Сөзсүз түрдө күрөшүү керек, бирок бул сөз эркиндигин чектөө дегендик эмес. Антонио Гутерриштин өзүнүн ушул жөнүндө да айткан сөзү бар да, мен ошону окуп берейинчи. Мынтип турат. Жек көрүүчү риторика менен күрөшүү сөз эркиндигин чектөө же тыюу дегенди билдирбейт. Бул жек көрүү риториканын өтө коркунучтуу, өзгөчө эл аралык укукта тыюу салынган басынтууга, жек көрүүгө жана зомбулукка тукурууга өсүп кетпеши керек деп атат. Муну мындай чечмелеп айта турган болсок, жанагы бардык деңгээлде күрөшүү керек да. Ар бир жамаатта, ар бир адамдын, ар бир коллективде, ар бир мамлекетте, ар бир уюмда. Бирок ошолго келгенде демократиялык өлкөлөрдө анын ошондой демократиялык формалары бар. Демократиялык формалары деген атайын эл аралык уюмдардын өзүнүн жиберген методикасы, формуласы бар. Мына бир артикл 19 деген эл аралык уюм бар. Ошонун өзүнчө ал 3кө бөлүп карайт да, кастык тилин. Жумшак, орточо, анан катаң кастык тили депчи. Анан ошолордун белгилерин көрсөтөт. Ошол белгилерди мындай азыр эми мындай радио маекте анын бардыгын мындай өзүнчө мисалдап айтып берүүгө элементарный убакыт жок да, мүмкүн эмес. Бирок муну ошону кызыккан киши интернеттен болобу, башка жактан болобу, ошону окуп, анан ошону түрлөргө ажыратып алса болот. Бул эмне үчүн жазылат? Бул демократиялык өлкөлөрдө ушинтип кастык тилине каршы күрөшүүгө жабынып алып, сөз эркиндигине чектөө киргизген, сөз эркиндигин басынткан аракеттерге жол берилбесин деген максатта болот. Мындайча айтканда, чылпагын алам деп көзүн чыгарып алмаш үчүн. Дагы бир Рабат иш аракеттер планы бар. Рабат иш аракеттер планы деп аталган атайын документтин өзүнүн циркулярында дагы 6 белгиси бар. Ошол 6 белгисине жараша кастык тилинин канчалык коркунучтуу экендигин, аны канчалык деңгээлде аны мына ошол социалдык медиадан алып салуу керектиги, ага мыйзамдык чара көрүү керектиги, же болбосо аны менен кандай методдор менен күрөшүү керектиги ошол жерде да жазылган да. Мисал үчүн мына бир-эки нерселерин окуп берейин. Эң биринчи иретте бул кастык тили биздин өзүбүздүн конституцияда дагы өзүнчө бир башкача формулировка менен жазылганын айта кетейинчи. Муну сөздөр. Биздин конституциянын дагы адамдын жеке турмушу кол тийгиз деп жазылып турат. Анын бардык эркиндиги жана укуктары
сакталат, корголот. Демек ошол эркиндикке жана ошол кол тийбестикке каршы көрүлгөн аракеттердин бардыгы мыйзам тарабынан четке кагылат дагы, мыйзам тарабынан ага чара көрүлөт. Ошон үчүн буга каршы кастык тилине каршы күрөшүүнүн стратегиясы биздин конституциядагы талаптар менен, нормалар менен үндөш. Анан анда сырткары биздин өзүбүздүн кылмыш жаза кодексинде дагы 330 беренеде көрсөтүлгөн. Бул ошентип адамдарды ар кандай деңгээлде улуттук, диний, социалдык теги жана башка иденттүүлүк белгилери боюнча басмырлоо, мазактоо, каралоо мыйзам тарабынан жол берилбейт деп ошол жазылып турат. Демек ага дагы мыйзамдык чаралар көрүлөт. Анан эми 330 беренени мен мисалы үчүн жакшылап окуп берип коеюнчу, түшүнүктүү болсун үчүн. Расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты, араздашууну козутууга, улуттук ар намысты кемсинтүүгө багытталган аракеттер. Ошого тете жарандардын диний, улуттуу же расалык таандыгы боюнча бөтөнчөлүгүн, артыкчылыгын же кемчиликтерин пропагандалоо, ачык же жалпыга маалымдоо каражаттарын пайдалануу, ошондой эле интернет тармактарынын жардамы менен жасалса деп турат. Бул мына кайсы бир убакыттан бери кайсы бир аракеттер жасалып атат. Агартуучулук деңгээлде аракеттер жасалып атат. Андан сырткары ушул маалыматтык түшүндүрүү деңгээлинде иштер жүрүп атат. Анын ичинде мына биз Кут Билим медиа борборунун өзүнчө бир жанагындай социалдык медиадагы вербалдык экстремизм, терроризмге каршы күрөшүү боюнча да өлүмий долбоорду 2 жылдан бери жүргүзүп атабыз. Ошонун алкагында биздин журналисттер, биздин илимий кызматкерлер ошо социалдык медиага мониторинг жүргүзүп, анан андагы ушу кастык тилинин өзгөчө жанагы диний чөйрөдө же болбосо жана диний эркиндикке жамынган кылмыштуу топтор ошо кандай коркунучтуу пропаганда жүргүзүп атат, ошолор боюнча мониторинг көрүп, ошолордун баарын фиксация жасап атышат. Анан ошонун арасында алып көрсөк, мына азыр эң коркунучтуу жагы динге жамынган күчтөр, экстремисттик, террористтик күчтөр өздөрүнүн коркунучтуу пропагандасын жихадка чакырган эмени кыргыз тилинде жүргүзүп атат. Кыргыз тилдеги сегментте Facebooktун жана башканын алар кыргыз тилинде ошонун баары кетип атат. Ага эми коопсуздук органдары өзүнүн баягы бийлигинин ыйгар муктардын чегинде дагы күрөшүп атат, бирок эми ошол жанагындай жихадка чакырган кылмыштуу топтордун кайырмагына биздин катардагы жөнөкөй жарандарыбыз дагы илинип калып атат. Кайсы өлкө болбосун, эми дайыма бир социалдык теңдикти, социалдык акыйкаттыкты эңсеген адамдар алардын ошондой жанагындай жасалма, алардын мындай түпкү мүдөөсүн билбей туруп, анан алардын ушундай чакырыгына кошулуп кетип атпайбы? Ошон үчүн жанагы Сирияга, Иракка канчалаган 500ден ашык, керек болсо 1000ге жакын деп айтып жүрөбүз. Ошого чейин биздин жарандарыбыз, анын ичинде көпчүлүк бөлүгү кыз келиндер, канчасы кетти, канчасы келбей калды ашакта. Бир тобу кайтып келди. Мына ошолор дагы ушу кастык тилинен жапа чеккендер. Мына ушул сыяктуу мисалдар менен биз көрсөтө алабыз кастык тили канчалык деңгээлде азыркы биздин коомдук ынтымакка коркунуч туудурган. Демек ошо кастык иш-аракет болуп аткан. Кастык тилиндеги маалыматтар сиз айткандай ушу кесепети деп атпайсызбы? Булар акырындан ушундай маалыматтар менен үгүттөп, кайсы бир жамааттарды жаман көргөзүп атып, адамдарды ушундай азгырып алган деп айтса болот, жөнөкөй тил менен. Мен азыр угармандарга кайрылып өтөйүн. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз антифейк программасын түз эфирде көрүп жатасыз. Бүгүн биздин студияда мейманда журналист, медиа эксперт Кубат Чекиров жооп берүүдө. Биз социалдык медиадагы кастык тили тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Азыр социалдык медиа колдонуучуларынан суроолор келип жатат, ошолорду окуп кетсем.
Биздин кошуналардын WhatsApp'та группасы бар. Бири-бири менен баарлашууда кастык тилин аябай колдонушат. Мисалы, үстүнкү этажда балдар чуркап жатса, аттай болуп кимдин баласы чуркап жатат деп жазышат. Ушундай кастык тилин колдонууну токтотууну кантип аларга үйрөтсөк болот дейт. Туп-туура айтып атат. Ушул адамдарга мындай шылдыңдап ат коюу, аларды арга мындай адамдык керек болсо ошол балдардыга дагы ушундай ат коюу, ошолордун мындай адамдык аброюн, ар намысын мындай тебелеп тепсигенге бар да. Мына оройлук, анан тукуруу, урушуу, башка бирөөнүн көзүнчө адамдын кемчилигин айтуу, адамга жаш баладай мамиле кылуу, адамга жаш баладай мамиле кылат, мисалы үчүн баласынтып коюп, ары кетчи, бери басчы деп ушинтип мындай жумшап, жынысына, этносуна, социалдык статусуна жараша кордоо, анан шылдың ат колдонуу деп турат. Күнөөлөө, каралоо, салыштыруу өзгөчө. Мисалы үчүн Кыргызда илгертен эле Шырдакбектин жоргосундай жулкунган, же болбосо Шодогондун бүркүтүндөй жутунган сен кимсиң дейт. Деге деп бири-бирине ошентип шылдыңдап бири-бирине ошондой ат кошчу да. Анан ошо биздин кыргыздардын социалдык коммуникациясында ушундай салыштырмалуу нерселер, адабий салыштырмалуу. Анан кийин экинчиден ушинтип мындай шылдың ат колдонуу аябай кеңири жайылган маселе. Мен грамоталык чоң апам ошо биздин айылда бир-эки кемпирлерин мынтип айтып калчу. Өзүнүн атынан айтпай, шишик көз дечү. Себеби бирөөсүнүн көзү ушинтип немесип калса, ошону шишик көз деп ат коюп алды эле. Экинчи бирөө болсо ийри көз деп, мисалы үчүн ийри көз деп көздөрүнүн эме болсо, ошентип ат коюп алды эле да. Көрсө мен азыр байкап атам, эми алар ошол тегеректе мүмкүн кемпирлер бири-бирине ушинтип ат койгон өздөрү үчүн мындай кадырес эле көрүнүш болгон. Бирок биз жалпы моореки кастык тили деген стратегиянын көз карашынан карап көрсөк, бул чын эле жол берилгис нерсе экен. Себеби дегенде ал чоң апабыз туурап биз кичинекей балдар дагы ошол чоң эле байбичелерди ошондой алардын жанагындай аты менен атап чакырып, анан кийин ушинтип сүйлөшүп калчубуз да. Шишик көз келатат, ийри көз эне келатат деп. Анан болбойт да, туурабы? Ошол сыяктуу жана сиз азыркы бизге кайрылган угарман абдан туура айтып атат. Чындыгында кошуналар дагы бири-бирине жогорку сый-урмат менен мамиле кылыш керек. Кошуналар бири-бирине эле эмес, өздөрүнүн ошол жактагы балдарына дагы балдарга балдардай урмат сый менен мамиле кылыш керек. Аларды урушуп тилдеген, же болбосо эшиктин алдында өзүнчө кошуна колоңдо болот да, балдар мынтип топтошуп ойноп турса, аларды барып эле чоңсунуп эле өзү урушуп калышат. Тургула бул жерде, ойноңогула, кандай Кудай караган эмелесиңер деп. Ким андай укук берди бизге, чоңдорго? Ушул эле угарман ким көбүрөөк кастык тилин колдонсо, ошол өзүн кыйын сезип алат деген пикирин жазган. Демек булар чындап эле ушундай сиз айткандай бирөөнү шылдыңдап болобу, салыштырып, ушундай сөздөрдү айтканда өздөрүн мындай жакшы сезип калышы мүмкүнбү? Бул адамдын мүнөзү ошондой. Кээ бир адамдар өзүнүн, мисалы үчүн, кызмат абалына, же болбосо үй бүлөдөгү абалына, ошол чөйрөдөгү өзүнүн мындай бир чоңдугуна таянып, анан кийин башкаларды кемситкен, бул адамга мүнөздүү кемчилик. Бул кемчилик көп адамдарда бар да. Ошон үчүн Кыргызда улуттук наркта айтып атпайбы? Канчалык улук болсоң, кичик бол, жөнөкөй бол, улууга улуудай, кичүүгө кичүүдей ызаат менен, урмат сый менен мамиле кыл деп. Анан ушул наркты биз унутуп аткандыгыбызда, бири-бирибизге жакшы нерсени үйрөтпөй, бир жаман нерсени үйрөтүп атканыбыздан улам коомдогу жанагындай бар социалдык илдеттерге балдарыбыздагы азгырылып, анан аларга да жугуштуу болуп, анан ошентип коомдо көп жайылып атат. Муну колдон келсе токтотуп, ушуга каршы жабыла коомчулук күрөшүшү керек. Кийинки пикир, кастык тили бул ким кандай кабыл алганына жараша болот да. Мисалы, биз оштук деп айтсак, алар таарынат, өздөрү бири-бирине айтканда таарынбайт да дейт. Бул кастык тилиби негизи? Контекстте караш керек. Эгерде
бир жаман иштер жөнүндө айтып атып, анан ошол жерде ооздук деген сөздү колдонуп кетсеңиз, албетте түздөн түз бул кастык тилине туура келет. Мисалы үчүн шылуундук жөнүндө сөз кылып атып эле анан ооздуктар жөнүндө кыпчып кетсеңиз, анан кийин таарынбаганда кастык тил болбогондо кандай болот? Анан жөнөкөй жакшы контекстте айтып аткан болсоңуз, анан ал жерде мисалы үчүн нарындыктар келди, таластыктар келди, анан ооздуктар келди деп мисалы үчүн алар менен кошо айтып атсаңыз, ал жерде эч кандай кастык тили жок. Ал жерде таарына тургандай нерсе жок. Себеби баарын бирдей карап атасыз. Бирок бир жаман контекстте айтсаңыз, кастык тили. Түшүнүктүү, чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна чыгып келатат. Негизи сиз айткандай жана жеңил түрү, орто түрү, анан эң мындай катаал түрү муну бир колдонгонго тыюу салыш керек дегенди айтпаңызбы? Ошол жерге кайсындай кастык тили кирет? Анан негизи эле жарандар кастык тили жөнүндө эмнени билип, эске ала жүрүш керек, айтып койсоңуз. Адамдардын өмүрүн түздөн түз коркунуч туудурган, ошол адамдарды мисалы үчүн жанагындай геноцидке чакырган, экоцидке чакырган тикелей чакырыктар мына ушундайларга тыюу салыныш керек. Ал жанагындай оор кылмыштын түрүнө кирген, адамдын жеке турмушуна кирип, аларды каралап, аларды мисалы үчүн өлүмгө чейин жеткире турган жанагындай бир коммуникацияга тыюу салыныш керек. Чоң рахмат сизге, убактыңызды бөлүп биздин угармандарга пайдалуу маалыматтар менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги антифейк программасын көрдүңүз. Бул жолу биз социалдык медиада кастык тили тууралуу сүйлөштүк. Суроолорго журналист, медиа эксперт Кубат Чекиров жооп берди. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.